Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Бүгін сотқа бардым эле, бирок Бишкек административдүү соттун судьясы Эгембердиев айымдын чечимине таң калдым. Мен 3 күн мурда же 4 күн мурдабы өзүм арызымды таштаганмын. Арызымда мен өзүнчө борбордук шарият комиссия сунуштагандай берген жокмун. Мен Ички иштер министрлигинде кайрылган жокмун. Документтерди алмаштырып коюшту, подлог, фальсификация документ болду деп. Мен тескерисинче күтүп турдум. Анан бүтүн Кыргызстан менен БШК сотко кайрылгандан кийин мен 3-чү тарап катарында катышайын деп. 3-чү тарап деген бул административ процессуалдык кодексинин 32-чи беренесине ылайык. Мен бүтүн Кыргызстанга же БШК окшоп аны же буну талап кыла албайм. Просто мен сотто отуруп өз сөзүмдү айтат элем. Же болбосо ошо курултайдын видеосун көргүлө деп айткым келип атты эле. Анан өз укугуму, Эрк партиясынын укугуну жана Эрк партиясы үчүн бүтүн Кыргызстанды колдойм деген тарапчыларыбыздын укугун коргоо үчүн ушул иш аракеттерди кылып аттым эле. Бирок бүгүн Бишкек административ соттун судьясы Эгембердиева залдан чыгып кеттиңиз дейт. Мен арыз бердим го десем да баары чыгып кеттиңиз дейт. Эмне дегенде бул жерде Адахан Мадумаровдон жана анын адвокатынан сурап калды. Адахан Мадумаров адвокат айтып калды, Турсунбай Бакирулуга уруксат бербеңиз чыгып кетсин деп. Анан судьялардын өтүнүчүн канааттандырды, мени чыгарып салды залдан. Мурда күнү да өзүңөр көргөнсүңөр, эл көп болсо да, анткени мен кылмышкер эмесмин, чындык үчүн күрөшүп атам деп, ушул бүтүн Кыргызстан тарапчыларын жанынан аралап сотко кирдим, бирок ошондо да мени сурабады. Административ процессуалдык кодексинде жазылып турат. 3-чү тарап болгондон кийин каалаган убакытта сотко катыша берет деп. Ушул укугуму бүгүн судья Эгембердиев ажыратты. Ошо мен таң калып атам да, бул судья эмне үчүн мындай кылып атты деп, анткени мыйзамда так жазылган. Мейли эми, Аллах Таала баарына ынсап берсин. Эми кандай чечим чыгарса, аны өзүнүн айберинде, бирок мени четтетип койгону туура эмес. Анткени менин укугумда бузулуп атат, Эрк партиясынан талапкер болгон адамдардын укуктары бузулуп атат. Мен айтып кетейин, бизден жаш балдар кеткен 35 жашка чейин алардын укугу бузулуп атат. Но соттун чечими ушундай экен, эмне кылабыз эми?